Нижний Аларчадан Дордой базарына, Старый базарга жакын жерден 4 сотық жер аянтында жайгашкан 2 кабаттуу үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Жалпы аянты 360 метр квадратка чукул. Дарегин бир катар айта турган болсок туугандар. Бишкек шаарынын Нижний Аларча болуп калат. Тагыраагы ушул биз турган Киргизия көчөсү менен эле ылдыйды көздөй келсеңиздер, Объездная чоң трассасына жетпей эле ушул оң тарапта 2 таксыр кичи маркетинин маңдайынан эле ушул Северный переулок көчөсүнө буруласыздар туугандар. Ылдый тарабы Объездной чоң трассасынан дагы ушул Киргизия көчөсү менен кирип келсеңиздер болот. Жакшы жери бул жагында азыр чоң Объездной трассасында оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Бул жагы Дордой базарына жакын. Анан ушул бул тарабынан болсо Старый базарга дагы чыксаңыздар болот. Анан шаардын бардык тарабына ушул Киргизия көчөсүнөн автобус каттамдары каттайт туугандар. Ушул 2 кабаттуу 4 сотық жер аянтында жайгашкан үй туугандар. Суу свети бар, газ тартылып келинген, мектеп, бала бакчага дагы жакын жайгашкан. Ушул Киргизия көчөсүнөн эле күнбатышты көздөй Северный переулок көчөсүнө буруласыздар. Ушул Луговая көчөсү уланат. Анан түп-түз келесиздер дагы 18 дарекке келесиздер туугандар. Так дареги Луговая көчөсү 18А дареги болуп калат туугандар. Келсеңиздер ушул воротадан эле киресиздер. Жалпысынан ушул көчө 2 үйгө кирген. Кошунаңыздар экөөңүздөр, кааласаңыздар бул воротаны ачып койсоңуздар деле болот туугандар. Жакшы жери мектеп, бала бакчага жакын, Дордой базарына дагы жакын жайгашкан. Анан бул тарабынан Старый базарга барганы дагы оң. Анан ушул Киргизия көчөсүнөн шаардын бардык тарабына автобус каттамдары каттайт туугандар. Шаар тарапка чыкканы дагы ыңгайлуу. Жүрүңүздөр, мына сиздер көргөн ушул 2 кабаттуу үй жалпысынан туугандар. Үстү 2 этаж, 2 этажы 250-260 метр квадратка чукул. Анан подвалы болсо өзүнчө отдельно 100 метр квадрат туугандар. Жалпысынан кошкондо 350-360 квадрат метрде элеген ушул 2 кабаттуу үй. Дарбаза калиткасы орнотулган, ушул 4 сотық жер аянтында жайгашкан үй туугандар. Баасын уктуңуздар, $140 000 кеми бар деп шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Үйүнүн арт тарабынан дагы 2 метрдей бош орундугу бар. Бул тарабынан дагы бир 2 метрдей бош орундугу калтырылган. Ушунда үйүнүн астына тепкич куюлган, балкону дагы бар. Азыр ичинде бир катар көрсөтөбүз. Подвал тарабын сиздерге бир катар көрсөтөйлү туугандар. Мынакей, өзүңүздөр көргөндөй бул жерде газ котелу дагы турат. Анан печкасы дагы бул жакта турат. Көрдүңүздөр, үйүнүн бул жак тарабынан дагы бир 4 метрдей бош орундугу бар экен. Подвал азыркы учурда пусо турат. Толук түрдө бүт элек. Алсаңыздар толук бүтүрүп аласыздар. Бул жерде жанагы плитаны газ котелдун орду. Негизи буга чейин коюу иштеп турган туугандар, астын стяжка кылганда печкаларды чыгарып туруптур да. Бул жерди негизинен үйдүн ээси подвалды цех кылам деген экен да. 3 бөлмө бар ушундай. Көрдүңүздөр, бардык ушундай пластик терезелери коюлган, шкатурка иштери бүткөн. Анан подвалга дагы жылытуу системасы, батарейкалары бардыгы орнотулган туугандар. Алсаңыздар бул жерди цех катары, цех кылып иштетсеңиздер дагы болот экен. Ушул подвалы өзүнчө 100 квадрат метр экен туугандар. Ушундай. Көрдүңүздөр, өтө сонун. Баасын дагы жөндөө кылып, жакшы бааны коюп берди туугандар. $140 000 дагы сүйлөшүү жолдору бар. Эсин номер экранда турат, бир катар чалып сүйлөшсөңүздөр дагы болот. Ушундай чыга бериш жайына тепкичи жыгачтан жасалыптыр. Астына бул жерге бир катар кафелди басып коесуздар. Кире бериш жайына ушундай брон эшиги коюлган. Үйгө киргенде эле бул жери кенен болгон коридор, холл катары колдонсоңуздар дагы болот. Аябай кенен экен. Туш тараптан 2 кабатка чыккан лестницасы, анан бул тараптан биринчи сиздерге көрсөтүп баштайлы. Бул жак жагы кенен болгон зал бөлмөсү, 2 чоң пластик терезеси коюлган, жылытуу батарейкалары бардыгы орнотулган, анан 2 чоң жарашыктуу заманбап люстралары да коюлган. Үйдүн бардык шпаклевка иштери бүткөн туугандар. Алсаңыздар келип туруп заманбап бир жакшы сонун абойлордон жармаштырып алып эле жашасаңыздар болот экен да. Анан бул тарабы болсо, мынакей. Ашкана бөлмөсү, көрдүңүздөр, 2 чоң пластик терезеси коюлган, ашкана эмеректери бардыгы коюлган, газ плитасы, вытяжкасы, бул тарапта раковинасы дагы бар туугандар. Көрдүңүздөр, бул бурчта болсо холодильниги дагы турат. Өтө сонун экен туугандар. Анан бул тарабы болсо бир спальный бөлмө экен. Көрдүңүздөр, күнгө эбет болуп терезеси калтырылган, жылытуу батарейкалары орнотулган, люстрасы дагы бар туугандар. Кыскасын айтканда, абойду жармаштырып эле жашаш керек экен. Анан бул тарапта болсо, ошол биринчи этаждын жуунуучу бөлмөсү, ваннасы, унитазы, раковина күзгүсү, сушилкасы,
коюлгандагын бардык кафелдери 100%га басылган туугандар. Экинчи кабатка чыга турган болсок, асты ушундай тепкичтин асты кладовка болгон, лестницасы болсо жыгачтан жасалган. Экинчи этажга чыккан жери туугандар, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосу плита перекрытие менен жабылган. Бул тараптан балконго дагы чыксаңыздар болот. Анан жалпысынан экинчи кабатта 4 спальный бөлмөсү, 1 жуунуучу бөлмөсү бар туугандар. Ушундай. Келиңиздер, бул тараптан биринчи көрсөтүп баштайлы. Мынакей, бул жак жагы бир спальный бөлмөсү, 2 пластик терезеси коюлган, жылытуу батарейкалары орнотулган. Анан бул тарабы болсо дагы бир ошондой эле спальный бөлмөсү. Бул тарабы кененирээк экен туугандар. Терезеси күнгөй бет болуп калтырылган, жылытуу батарейкалары орнотулган, потолоктору бийик болуп, ушундай евро ремонт болуп жасалыптыр туугандар. Биринчи этаж, экинчи этаж бардык полдору ламинаттан туугандар. Анан бул тарабы болсо мынакей, дагы бир спальный бөлмөсү. Бул жерде дагы детский катары колдонсоңуздар болот экен. Анан бул тарабы болсо дагы бир ошондой бөлмө экен. Көрдүңүздөр, өтө сонун. Эми бул тарабында бир экинчи кабаттагы жуунуучу бөлмөнү дагы бир катар көрүп коюңуздар. Жуунуучу бөлмөсү кафелдер толук түрдө бүткөн, раковина күзгүсү бар, душевой кабинасы, сушилкасы, аристону бардыгы коюлган туугандар. Ушундай таза 4 соток жер аянтында жайгашкан ушул 360 метр квадратты ээлеген 2 кабаттуу үй туугандар. Бул жактара болсо балкону, көрдүңүздөр, айланасын мындай бир катар тосуп койсоңуздар, анан сонун болот экен. Мына үйдүн асты дагы кенен, бул жагына дагы кошумча курулуштарды же болбосо жанагы сырткы очоккана ошолорду куруп койсоңуздар дагы болот экен туугандар. Ушундай өтө сонун планировкада түшкөн 2 кабаттуу үй шашылыш түрдө $140,000 кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Так тарихин айта турган болсок, Нижний Аларча Киргизия көчөсү менен түп-түз келесиздер дагы эле күнбатышты көзөй Северная переулокко буруласыздар дагы ошонун уландысы Луговая көчөсү 18А дарегине келесиздер туугандар. Көрдүңүздөр, эгерде үй жаккан болсо, ээсинин номери экранда турат, бир катар чалып сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Жакшы жери мектеп бала бакчага жакын, газ тартылып келинген, суу свети дагы бар туугандар.